21-кылым илим менен техниканын кылымы. Кайда барбай интернет аркылуу жумушубузду ылдам бүтүрүүгө жетишебиз. Кинотеатрда же кафе-ресторанда болупу Wi-Fi бар деген жазууларды окуп калабыз. Сөз болуп жаткан Wi-Fi кайда, качан, ким тарабынан жаралганы, ал туурасында кызыктуу маалыматтарды билгиңиз келеби? Анда бул видеону аягына чейин көрүңүз. Видеону көрүп баштаардан мурда каналга катталыш үчүн подписация кнопкасын басып, жана жаңы чыккан видеолорду ыстыгында көрүш үчүн коңгурочону басып коюңуз. Wi-Fi wireless физиология англис тилинен сөзмө-сөз которгондо зымсыз сапат же зымсыз тактык деген маанини берет. Wi-Fi 1991-жылы Нидерландыдагы NSA Corporation компаниясынын инженери Вик Хейс тарабынан негизделген. Эгер сиз Wi-Fi бар мекеменин жанында болсоңуз, бул кызмат аркылуу тоскоолдуксуз интернетти колдоно аласыз. Азыркы күндө дүйнөнүн көптөгөн өнүккөн өлкөлөрүндө Wi-Fi коомдук жайларга, кафе-ресторандардан сырткары аялдама, сел, бак, гүл-бакчаларга да орнотулган. Тайвань шаарынын тургундары унаа токтотуучу жайларда орун барбы, көчөлөрдө тыгын жокпу Wi-Fi аркылуу билип алышат экен. АКШнын Корпус Кристи шаарында атайын камералар аркылуу курулуш боюнча инспекторлор жумушчуларды көзөмөлдөй алышат. Мындан тышкары автоунаалардын жүрүшүн дагы көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк бар. Wi-Fi коен. Коммуникациялык Wi-Fi коену француздар тарабынан ойлонуп табылган. Ал түрдүү түстөргө кул болуп, сүйлөп, ырдап, кулактарын кыймылдатып, аба ырайын, акыркы кабарларды да билдирип турат. Мындан тышкары кат алмашуу кызматын да көрсөтөт экен. Мындай кызмат азыркы күндө кенен жайылуунун үстүндө. Орусияда да бул коенду сатып алып, өз текчелерине коюп алгандар бар. Француздар бул коенду адамдын электрондук досу катары санашат. Эгер сиз аны колдонуп бүткөндөн кийин уктоону сурансаңыз, ал уктап да калат экен. Wi-Fi орнотулган шпиондук камера. Huawei компаниясы ойлоп тапкан шпиондук камера Wi-Fi аркылуу ишке ашат. Видеокамера орнотулган бул шпиондук каражатты Wi-Fi аркылуу жеке компьютериңизге, ноутбугуңузга, уюлдук телефонуңузга туташтырып алып, ал тартып жаткан видеону көрө аласыз. Камера 360 градуска бурулуп тартат. Wi-Fi ручка. Wi-Fi ручкалар белгилерди аныктоо үчүн ыңгайлуу каражат. iPhone менен да колдонууга болот. Капталында жайгашкан баскычты басуу аркылуу 50 метр аралыкта интернет түйүнү бар жогун билип алууга мүмкүн. Wi-Fi чычкан. Hewlett Packard компаниясы жаңы чычкан ойлоп тапты. Аны өз компьютериңизге же ноутбугуңузга Wi-Fi аркылуу кошуп колдоно аласыз. Ойлоп тапуучулардын айтымында чычкан 9 айга чейин кошумча кубатты талап кылбай иштей берет. Компьютерден 10 метр аралыкка чейин туруп алып да иштей аласыз. Wi-Fi саат. Ноутбук менен зымсыз интернет колдонуучуларга айрым учурда Wi-Fi бар жерде табуу кыйынчылыкка турушу мүмкүн. Мындай учурда сизде Wi-Fi саат болсо, кырдаалдан оңой эле чыгып кетесиз. Атайын баскычын басып койсоңуз, 10 метр аралыктан интернет түйүнү бар же жок экенин атайын белги аркылуу билип аласыз. Wi-Fi саат суунун 100 метр тереңдигинде иштегени менен да айырмаланат. Ит үчүн Wi-Fi. Колдонуучулардын саны арбып барат. Puppet Tweets гаджети эми айрым өлкөлөрдө иттери менен байланышуу үчүн колдоно башташты. Камкор ээлери үйүнөн жумушка кетип жатканда итим эмне болот деп кабатыр болушпайт. Анткени Puppet Tweets гаджети аркылуу баарын билип турушат. Wi-Fi'га туташтырылган белги бергич иттин мойнуна тагылат. Бул каражаттын жардамы аркылуу жумушунда отуруп эле компьютеринен үйдөгү жаныбарынын кыймылын көрүп, үнүн угууга болот. Мындан тышкары аталган гаджет 500дөн ашык сөздү жазып ала алат. Wi-Fi антенна. Чоң имаратта же болбосо үйүңүз чоң болсо, Wi-Fi айрым бөлмөлөрдө жай болот. Мындай учурда сиз Wi-Fi антенна орнотуп алсаңыз, бул тоскоолдукту бат жирепетөсүз. Антенна интернет ылдамдыгын арттырууга жардам берет. Артыкчылыгы. Wi-Fi'дин артыкчылыгы зымсыз болгонунда. Маалыматты берүүдөгү тездик, мобилдүүлүк, ыңгайлуулук. Wi-Fi толкундарынын адамга зыяны жок. Жаңы кеңсеге же үйгө көчүп келсеңиз, Wi-Fi'ды жеңил орнотуп аласыз. Wi-Fi'ды ыңгайлуу жерде сыр сөзүн алып колдоно алабыз. Мисалы поезд, кафе, бакча, соода борборлору өңдүү жерлерде. Кемчилиги.
Wi-Fi'ді орнотууда анын кайсы жерде турарын да эске алыш керек. Мисалы, металл черепицасы, темир бетон дубалы Wi-Fi'га тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Кээде чоң күзгү да Wi-Fi'га тоскоолдук жаратат. Wi-Fi'дин алыс аралыкка таркашы жана тездиги радио толкундардын тоскоолдугуна жараша болот. Wi-Fi улдук телефондун кубатын азайтат. Мунун айынан куботтоочулардын эрте иштеп чыгуусун жана аппараттын ички иштөө температурасын жогорулатат. Мунун кесепетинен телефонуңуз жарактан эрте чыгып, бат-бат бузулуп, мазаңызды кетирет. Бүгүнкү сиздер үчүн даярдаган видео соңуна чыкты. Эгер видео жаккан болсо, класс басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар.